Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Bir жылда Кыргызстан калкы дээрлик 125 миң адамга көбөйдү. Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 2023 жылдын башындагы эсептөөлөр боюнча 7 миллион 37 миңден ашуун адамды түздү. Бул тууралуу 11 сентябрда Кыргызстандын улуттук статистикалык комитети билдирди. Бул көрсөткүч 2022 жылдын башына салыштырмалуу дээрлик 125 миң адамга көбөйгөн. 2022 жылы калктын өсүү темпи бир аз өсүп, 2021 жылдагы 1,7% каршы 1,8% түздү. Калктын эң жогорку өсүш темпи Ош жана Бишкек шаарында байкалган. Ош шаарында 3%, Бишкек шаарында 2,8% жана Баткен облусунда 2%. Ысык-Көл жана Нарын облустарында калктын төмөнкү өсүш темпи белгиленген. Кыргызстан кымыш өлкөлөрдүн ичинен калкынын саны азайбай өсүп жаткан өлкөлөрдүн бири экенин улуттук статистикалык комитети билдирди. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Бишкекте 63 жыл мурун курулган автопарк жаңыланды. Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташыган коомдук транспорттардын жаңы автопарк ишке кирди. Аталган жайдын жалпы аянты 5 гектарга жетет. Автопарк 1960 жылы курулган. Жаңыланган автопарктын аймагында автобустарды оңдоо жана техникалык тейлөө борбору ачылды. Тейлөө борбордо шаар ичиндеги бардык автобустар каралат. Энергетикадагы тартыштык 3,2 миллиард киловатт-саат деп эсептелди. 2023 жылы Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгы 3,2 миллиард киловатт-саат көлөмдү түзөт деп эсептелди. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев 11 сентябрда Бишкекте өткөн атайын басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында быйыл суу тартыштыгынан улам Кыргызстандагы гидроэлектр станциялар 14 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт деп саналууда. Өлкөдө жалпы керектүү бул жылы 17,2 миллиард киловатт-саатты түзүшү мүмкүн. Таалайбек Ибраев тартыштык Түркмөнстандан, Казакстандан, Өзбекстандан жана Орусиядан алынган электр энергиясы менен толтурула турганын белгиледи. Алардан запас менен жалпы 3,8 миллиард киловатт-саат энергия алуу планы бар. Министр ошентсе да калк жарыкты быйыл максималдуу түрдө үнөмдөшү керектигин эскертти. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов 1 жылга эркинен ажыратылды. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын активдүү мүчөсү Мирлан Ураимов 1 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. 8 февралда Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимовду кармап кетишкен. УКМКдан ал бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоого шектелип жатканын билдиришкен. Кыргызстанга кызылча кызамыкка каршы 755 миң доза вакцина келет. Кыргызстанга кызылчанын чыгышына жооп катары иммунизация кампаниясы үчүн кызылча кызамык вакцинасынын 755 дозасы келет. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Кызамык жана кызылча менен күрөшүү боюнча демилгенин алкагында түзүлгөн оорулардын чыгышына жооп берүү фондуна шашылыш өлкө өтүнмөсү министрлик тарабынан кызамык вирусунун айлануусун азайтуу, оорунун чыгышын аныктоо жана анын андан ары жайылышына бөгөт коюу максатында даярдалган. Вакцинаны өткөрүп берүү иш-чарасы 12 сентябрда болот. Өлкөдө жыл башынан бери 98 миң адам сууга чөгүп каза болгон. Өлкөдө жыл башынан бери 98 адам сууга чөгүп каза болгонун Өзгө Чыгырдал министрлигинен билдиришти. Чөгүп каза болгондордун саны аймактар боюнча: Ош облусу 22 миң адам, 2022 жылы 17, Чүй облусу 21 адам, 2022 жылы 23 адам, Ысык-Көл облусу 16 адам, 2022 жылы 15 адам, Жалал Абад облусу 12 адам, 2022 жылы 6 адам, Баткен облусу 9 адам, 2022 жылы 4 адам, Нарын облусу 7 адам, 2022 жылы 5 адам, Талас облусу 3 адам, 2022 жылы 10 адам.
Өзбекстан жараны арызданып, Алабукада жайыт комитеттин башчысы кармалды. Чет элдик жарандын арызы менен Алабука районунун Жалал Абад облусуна Көкташ айыл аймагынын жайыт комитеттин төрагасы акча талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетине Өзбекстандын жараны кайрылган. Өзбекстандын жарандарына таандык 9 баш бодомалды мыйзамсыз кармап, ээлерине кайтарып берүү үчүн $2000 өлчөмүндө акча талап кылып жаткан Алабука районунун Көкташ айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасына карата чара көрүү боюнча өзбекстандык жаран кайрылган деп айтылат маалыматта. Бул факттын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пунктунун опузалап талап кылуу негизинде иш козголгон. УКМК ыкчам иликтөө иштерин жүрүшүндө КУЛУК талап кылынган акчанын bir бөлүгүн $1000 алып жаткан жеринен кармалып, атайын кызматтын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө жайына 2 айга киргизилгенин билдирди. Assalamu alaikum тугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан тугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз тугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объемы 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы, өтө таза жакшы машина тугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс тугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул тугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина тугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс тугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина тугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей тугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенти тугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар тугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат тугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар тугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат тугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз тугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот тугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди уласыздар тугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Алматыда түрк мамлекеттеринин катышуусу менен машыгуу өтүүдө. Алматы шаарында түрк мамлекеттери уюмунун катышуусунда жер 2023 деп аталган 2 күндүк машыгуу өтүп жаткандыгын Спутник Казакстан жазды. Иш-чарага Кыргызстан, Азербайжан, Венгрия, Түркия жана Өзбекстандын өкүлдөрү катышууда. Авариялык кызматтар катуу жер титирөө болгон шарттар кандай иштеш керектигин Алматы шаарында машыгуу шарттарында аткарышты. Машыгуунун негизги максаты калкты даярдоо жана түшүндүрүү, жалпы коопсуздук, маданият калыптандыруу, ошондой эле жарандык коргонуу күчтөрүнүн жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга даярдыгын жогорулатуу экенин белгилешти. Өзгө чыгардаалдар министрлиги сейсмикалык машыгуунун жүрүшүндө тургундар зилзала учурундагы жүрүм-турум эрежелерин үйрөнүшөрүн айтышты. Кээ бир элементтерди, мисалы коопсуз жерлерди аныктоо, жабыркаган калкты кабыл алуу жайларына чогултуу жана башкаларды практикалык жакта машыктыруу экенин кошумчалашты. Министр Бишкекте кара кеченин көмүрүн сатууга чектөө коюлбайт. Бишкекте кара кеченин көмүрүн сатууга чектөө киргизилбейт. Бул тууралуу энергетика министри Талабек Ибраев Кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Эсиңиздерге салсак, буга чейин Кыргыз көмүр ишканасы кара кеченин көмүрүн колдонууга чектөө киргизилгенин билдирген. Буга анын зыяндуулугу жогору экени себеп болгону айтылган. Министр Ибраев бул маалыматты төгүндөдү. Анын айтымында мэриянын комиссиясы бар. Ошол жерде быйыл ыштан кантип арылабыз деген сөздөр болгон. Айрым адистер Казакстандын көмүрүн гана колдонууну сунуштаган. Кара кеченин көмүрүнөн баш тартуу болгону сунуш болчу. Кандай гана болбосун Казакстандын көмүрү менен элди 100% камсыздоо мүмкүн эмес деди министр. Ал Казакстандын көмүрү 30-35% керектөөнү гана жаба аларын, калган 70% көмүрдү илгертен эле кыргыз көмүр жеткирип келгенин кошумчалады. Жогорку кеңеш комитети Азербайжанга 17,24 гектар жерди ижарага берүүнү колдоду.
11-сентябрда парламенттин эл аралык иштер, коргонуу, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында Министрлер кабинети жана Азербайжан өкмөтүнүн ортосундагы Ысык көлдүн жээгинде 5 жылдыздуу мейманкана куруу үчүн инвестициялар жөнүндө макулдашуунун долбоору талкууланды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Макулдашуунун долбоорун инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Нурадил Баясов тааныштырган. Ал билдиргендей 5 жылдыздуу мейманкананы Ысык көлдүн Карой айылында куруу пландалууда. Ал үчүн көл жээгинен 17,24 гектар жер бөлүнүп берилүүдө. Анын ичинен 4,92 гектары парк, пляж болмокчу. Ал эми 12,18 гектарында курулуш иштери жүргүзүлөт. Белгилүү болгондой 17,24 гектар жер Азербайжанга 49 жылга ижарага берилип, кийин анын мөөнөтү дагы узартылышы мүмкүн. Азербайжан тарап Кыргызстанга мейманканага бара турган 2 тилкелүү асфальт жол, андан тышкары курулуш иштери учурунда оор автоунаалар өтүүсү үчүн техникалык жол салып берүү талабын койгон. Ал үчүн каражатты Кыргызстан тарап бөлөт. Талкуудан кийин комитет аталган макулдашуунун долбоорун колдоду. Оку дары өндүргөн Бишкек штамптоочу заводуна 470 миллион сом насыя берилет. Жогорку Кеңештеги бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитети 11-сентябрдагы жыйынында Бишкек штамптоочу заводуна 476 миллиондон ашык сом насыя берүүнү колдоду. Финансы министринин орун басары Руслан Татиков өкмөттүн буга байланыштуу тескемесинин долбоору менен тааныштырып жатып, насыяны 10 жылга берүү каралып жатканын билдирди. Бул завод стратегиялык объект болуп саналат. Анын ишине аскердик багытта продукцияларды өндүрүү жана сатуу болуп эсептелет. Бюджеттик насыя төмөнкү шарттарда берилет. Мамлекеттик ишкананы оңдоо, калыбына келтирүү жана карыздарын жабуу. Насыя акча которулган убактан тартып 10 жылга берилет. Анын ичинде негизги сумманы жана пайыздарды төлөөгө жеңилдетилген мезгили 3 жыл болот. Насыянын пайыздык чени 3% деп чектелди, деди Татиков. Ушул жылдын май айында президент Жапаров менен Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган заводдун абалы менен таанышкан. Мурдагы Ленин заводунун базасындагы бул ишкана өлкөдөгү стратегиялык ишканалардын бири. Анда октарлар өндүрүлөт. Завод мамлекеттик мүлк фондуна карайт жана ишканада учурда 500дөн ашык адам эмгектенет. Бишкек штамптоочу заводу 2021-жылы 80 жылдыгын белгилеген. Президент каршы болгон сүттүн баасы жөнүндөгү мыйзам кайра жазылат. Жогорку Кеңештеги бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам долбоордун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу топ түздү. Бул долбоорду элдик депутаттар тобунун төрагасы Акылбек Түмөнбаев даярдаган жана июнь айында парламент дароо 3 окууда карап кабыл алган. Бирок президент Садыр Жапаров долбоорго каршы пикирин билдирип, кайра парламентке кайтарган. Комитеттин жыйынында экономика жана коммерция министринин орун басары Чыңгыз Макешов президент сүттүн баасын 40 сом деп белгилөөгө каршы чыкканын билдирди. Бул мыйзамда сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдун деңгээлинде белгилөө сунушталган, бирок президент каршы пикирин билдирип кайтарып берген. Анткени мыйзам кабыл алынса сүттүн баасы шаарда өсүп кетет. Сүттүн баасы болжол менен 12-11%, ал эми каймактын баасы 50%га чейин кымбаттайт. Биз анализ кылып көрсөк, Арменияда 22 сом, Орусияда 25 сом, Өзбекстанда 26 сом экен. Эгерде биз 40 сом деп белгилесек, анда биздин ишканалар токтоп калат деген коркунуч бар. Макулдашуу тобунун өндүрүш ишканаларындагы өкүлдөрүн кошуп коюуну суранабыз, деди Макешов. Быйыл жазында Таласта айрым тургундар нараазычылык акцияларына чыгып, сүттүн баасын көтөрүүнү талап кылышкан. Алар сүттү арзан алып, 2 завод жабылышы керектигин айтып, өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылышкан. Ошол маалда ортомчулар 1 литрдин баасын элден 26 сомдон алып, заводко 30 сомдун айланасында өткөрүп жатканы белгилүү болгон. Кыргызстанда сүттүн баасынан улам чыккан нараазычылык акциялары бир канча жолу болгон. Жыл сайын жазында сүт багытында уй баккан Талас, Ысык көл жана Чүй облусунун фермерлери бул маселени көтөрүп келишет. Статистика комитетинин маалыматына ылайык өлкөдө жыл башынан бери айына 1,2 миллиондон ашык тонна сүт өндүрүлгөн жана былтыркы жылдын ушул маалына карата 2,1% көп болгон.